Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı görermanlar, oğarmanlar. Allah talam barыбызды bizdin aylana çöyrübüzde bolgon okuyalardan, bul dünyadagi bolgon nerselerden ardayım sabak aluşlardan kılgan bolsun dep Allah taladan surayız. Tariximizde İbrahim ibni Adham degen bir kişi olgan. Bul kişi özünün dostları menen birgen otursa, şu dostlarının menen ardayım birge жүрген bir dostu alardan canından ötüp, biroq salam berbestен ötüp ketip. Dostları menen birge oturuşup, bizdin dostubuz bizge salam berbey koydu dep özlөрүнчө ойлоп калышыптыр. Кыйынсырап калганбы, тоготпой калганбы, кандай болбосун, бизди көзгө албастан кетип калды деп özlөрүнчө ушундай деп ойлоп калышыптыр. Анда Ибрахим айтып калыптыр. Ибрахим ибн Адхам айтыптыр. Балким ал бир маселе менен алек болуп аткандыр. Балким бир кыйынчылыкта, балким бир кайгы капада, ошондуктан бизге көңүл бурбай калды окшойт деп аркасынан Ибрахим барыптыр. Барып, эмне үчүн бизге салам, бизди көрдүң, бизге салам бербедиң го десе, мындай деп айтыптыр. Үйдө аялым төрөп жатты эле. Ошол төрөгөнүнө бере турган муктаждыктарым, тамак ашым, эч нерсем жок эле, ошого кайгы капага ойго батып, силерди көрбөй калыпмын десе, досунун мындай абалына барып калгандыгында капа болгон Ибрахим кайрадан кайтып келип досторуна айтыптыр. Урматтуу достор, биз бул досубузга эки жолу жамандык кылып койдук десе, кандай жамандык, эмне кылдык десе, биринчиси досубуз туурасында жаман ойдо болуппуз. Экинчиси досубуз ушунчалык муктаж болуп калган даражага чейин биз досубузду зыярат кылбастан, кабар албастан, досубузду ушундай муктаж болгонго чейин таштап коюппуз. Ошондуктан биз досубузга жардам берейли деп Ибрахим ибн Адхам бирөөдөн 2 динар карыз алып, 1 динарга ошол үйүнө, досунун үй бүлөсүнө керек болгон муктаждыктарды, жей турган нерселерди алып, анан достун үйүнө барыптыр. Достунун үйүнө барып эшикти кагып, ошол жей турган нерселерди коюп, үстүнө дагы бир динарды коюп, эшиктин астында турган нерселерди алып алгыла деп айтып коюп басып кетиптир. Ошондо бул үйүндө эшикти кагып жатканда аялынын кыйналып жатканынын доошун уккан эле. Чыгып анан ошол үйдүн астында турган, эшиктин астында турган жей турган нерселерди алып, үстүнө турган 1 динарды алып, мындай деп дуа кылганын Ибрахим жолдо басып баратып угуп калыптыр. О Аллахым, Ибрахимден ушул бүгүнкү кылган нерсесин эч качан жолдо калтырбагын, унутпагын о Аллахым деп Алла Таалага ушундай дуа кылгандыгын угуп калыптыр. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, биз сабак ала турган нерсе бул жерде бүгүнкү күндө биздин арабызда биз менен бирге жашап жүргөн досторубуз, туугандарыбыз, кошуналарыбыз канчалаган адамдар бар. Биз алардын кандай жашоодо жашап жаткандыгын, эмнеге муктаж болуп жаткандыгын кээде билбей, алаксып, өзүбүз менен өзүбүз алек болуп калабыз. Ошондуктан бул жерде биз сабак ала турган нерсе бүгүнкү күндүн Ибрахими болойлук ар бирибиз. Ошол убакта Ибрахим ибн Адхам ошентип досуна кабар алып, досуна жардам бергендей, биз дагы бүгүн ар бирибиз ушул замандын, өзүбүздүн заманыбыздын Ибрахими болойлук. Мындай айтканда, коло кошунабызды, тууган уругубузду, досторубуздан кабар алып, абалы кандай экен, жашоосу кандай болуп жатат, аларга көңүл буруп, кээбиркилеринен телефон аркылуу сурап, жардамыбызды берип, бирибиз жолго таштап кетпейли деп айтмакчыбыз. Алла Таалам барыбызды бири-бирибизге жардам берген, биринин колунан кармап, биринин ооруну колунан алып, кыйынчылыгына бийгеликте шерик болуп, оор күндөрдө жашаган адамдарга жардам берип, алардын көңүлүн көтөрүп, бактылуулукка бирге баскан адамдардан кылсын деп Алла Тааладан сурап кетебиз. Алла Таалам барыбыздын жүзүбүздү эки дүйнөдө жарык кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.